Саламатсыздарбы, Нурес каналында жаңылыктар топтому акыркы сааттардагы жаңылыктар менен таанышып алыңыздар. Бүгүнкү жаңылыктардан кыскача. Кыргыз-тажик чек-арасында ок чыгарган тажик жоокерлерин алар баатыр көрүп жатышат. Негизи жазаланышы керек. Маек. Кытай жаңы согушту баштады деп айыптады. Президент карантин эрежесин бузуп түндө ресторандан кармалды. Алдыда ушул жана башка жаңылыктар менен кененирээк таанышып алыңыздар. Видеону аягына чейин көрүп, каналга катталып лайк басканды унутпаңыздар. Жогорку кеңештин төрагасы Дастан Жумабековго таандык делген Инстаграмдагы Зат Жумабекова баракчасына аз убакытта 100 миңден ашуун киши катталган. Fact-check.kg басылмасы спикерге таандык делген бул баракча кантип заматта популярдуу боло түштү деген суроого жооп издеп иликтөө жарыялады. Атайын программалардын жардамы менен жүргүзүлгөн иликтөөлөрдүн жыйынтыгында ырчы Анжеликанын дагы ысымы калкып чыккан. Белгилүү болгондой, атактуу орчунун Инстаграмдагы GIF оюнунда демирчү болгон 169 адамдын ичинде дал ошол Зат Жумабекова баракчасы дагы бар. Жыйынтыгында Fact-check басылмасы Жогорку кеңештин төрагасынын Зат Жумабекова жаңы аккаунту 2020-жылдын 1-мартында түзүлгөн. Ошол эле күнү биринчи пост жарыяланган. Буга чейин бул аккаунт эч кимге таандык эмес болчу. 2,5 айдын ичинде спикер конкурстар аркылуу 142 миң абонентти чогултууга жетишти. Катталуучуларды табуу үчүн төрага белгилүү ырчы Анжелика менен кызматташат деп жазган. Кыргызстандын эстрада ырчысы Курал Чокоев ырчылар тууралуу элдин пикири туура эмес экенин Инстаграм социалдык тармагынын түз эфиринен айтып чыкты. Бир аз маанай түшүрүп турат. Себеби карантин башталгандан бери биздин дареки ар кандай сөздөр айтылды. Алардан эмнеге жардам бербейсиңер? Кыргызстандын тоюна барганда тонналап акча аласыңар, бай жашайсыңар, элге жардам бербейсиңер деген сыяктуу терс билдирүүлөрдү алдык. Кээ бир активисттер чыгып маанайыбызды түшүргөн учурлар дагы болду. Биз артисттер элден эле чыккан адамдарбыз. Силер ойлогондой бай эмеспиз. Биз дагы акырындап оокат кылабыз. Анткени биз мамлекеттин акчасына кол салып, аны менен жашаган жерибиз жок. Өз эмгек, маңдай тер менен оокат кылып келе жатсак дагы сөзгө калып жатабыз. Бирок колдон келишинче сыртка чыгып жардам бердик. Кайрымдуулук иштерди жасап жатабыз. Азыр дагы жарамазан айтып, муктаждарга мектеп куруп берели деп иш баштасак, ага дагы силер сагалап жогунду издеген иттердей болуп жүрөсүңөр деп жаман пикир айткандар пайда болду. Бирок туугандар андай эмес. Биз жогунду издеген жокпуз. Биз элге жардам берели, муктаж балдарга мектеп салып берели деп аракет кылып жүрөбүз. Чогулган акчанын баары ошол жака сарпталат деп айтып, ал өз жашоосу менен тааныштырган. Булак Nazarnews.kg. 2020-жылдын 7-майында Советтер Союзунун баатыры Чолпонбек Төлөбердиевдин эстелиги урап баштады. Бул тууралуу активист Владимир Цай жазып чыкты. Анын айтымында желимден жасалган тамгалар түшүп баштаган. Эскерте кетсек, эстелик тургузулганына 1 айдагы боло элек. Президент Сооронбай Жээнбеков 7-майда Советтер Союзунун баатыры Чолпонбек Төлөбердиевдин эстелигинин ачылышына өзү катышкан. Эстелик Бишкек шаарындагы баатырдын аты берилген паркта коюлган. Fact.kg. Акыркы 2 айда дүйнөдөгү эң бай деп табылган 25 адамдын кирешеси коронавирус пандемиясына карабай 225 миллиард долларга өстү. Бул тууралуу Forbes басылмасына шилтеме кылып Известия жазып чыкты. Аталган басылма миллиардерлерге 23 марттан 22 майга чейин көз салган. Эң бай деп табылган 25 адамдын мал-мүлкү учурда 1,5 триллионго жеткендиги болжолдонуп, дүйнөдөгү миллиардерлердин жалпы байлыгынын 16% түзгөндүгү айтылууда. Алардын ичинен 2 айда Facebook социалдык тармагынын негиздөөчүсү Марк Цукерберг ири киреше тапкан. Анын байлыгы 31,400 миллиард доллардан 86,500 миллиард долларга чыгып, Facebook компаниясынын акцияларынын баасы 60% жогорулаган. Жыйынтыгында Цукерберг жер бетиндеги бай адамдардын ичинде 7-орунду ээлесе, 2 айда 4-орунга чыккан. Миллиардерлердин ичинен онлайн соода менен алектенген Pinduoduo компаниясынын ээси Колин Жен Хуан 2 айда 17,900 миллиард доллар таап, байлыгы 35,600 миллиард долларга жетти. Ал эми Amazon компаниясынын ээси Джефф Безос 2 айда 29,900 миллиард доллар киреше көрүп, анын байлыгы 146,900 миллиардка чукулдаган. Белгилей кетсек, ал дүйнөдөгү эң бай адамдардын сап башында турат. Microsoft компаниясынын негиздөөчүсү Билл Гейтстин мүлкү 11,900 миллиард доллардан 106,500 миллиардка, франциялык LVMH Lowe's Vuitton Hennessy компаниясынын генералдык директору Бернар Арноунун кирешеси 12,8 миллиард доллардан 94,000 миллиард долларга өссө, Berkshire Hathaway инвестициялык фондунун башчысы Уоррен Баффет 69,200 миллиардтын ээси болуп калды. Акыркы учурда Кыргыз-тажик чек-арасында эки тараптын жаңжалдашуусу тынымсыз кайталануучу болду. Жалпылап айтканда, чек-арачы Кыргыз өлкөсү эгемендүүлүктү алгандан бери чечилбей келе жатканы олуттуу маселе. Жергиликтөрдүн айтымында, алар буга чейин да мындан да оор ызычууларды башынан өткөрүп келишкен. Баткенде 1 айдын ичинде 2 жолу ок атышы болду. Кээ бирине бул кенебес окуя болсо, көбүн кагылашуу сестентет. 8 майда Көкташ айылындагы Чырда 3 жоокерге ок тыйып, алардын биринчи абалы оор экени кабарланууда. Ал эми кечээ 24 майда чыккан Чырда эч ким жаракат албаган
баштаганы менен анда дагы от атышуу болгонун чек ара кызматынан тастыкташты. Мындан улам super.kg порталы Баткен облусунун мурунку губернатору Мамат Айбалаев менен бул темада маектешти. Айбалаев чек арага байланыштуу кызыктуу маалыматтарды айтып, анын чечүү жолдорун аныктаган бир нече сунуш пикирлерин билдирди. Кыргыз-тажик чек арасындагы чыр-акыркы күндөрү бат-баттан кайталануучу болду. Чек ара маселесин сиз иштен билген киши катары бул тууралуу эмнелерди айта аласыз? Чек ара чырында бийлик тараптан чынында кардиналдуу чечимдер болбой жатат. Ушул себептен бул окуя кайра-кайра кайталанып келүүдө. Кыргыз өлкөсүнүн башчысы дагы ал тарапка катуу маселе коюш керек. Бул тууралуу чынында башынан эле айтып келе жаткам. Анткени Баткен жергеси менин киндик каным тамган, туулуу өскөн жерим. Жаш кезимден тарта тажиктер менен соодалашып, алардын кыял, жоругу беш колумдай билип өстүм. Тажиктер акылдуу, бирок өтө куу калк болушат. Ошондуктан булардын айтканына ишенбестен жетекчилер менен биргеликте маселени кардиналдуу түрдө чечүү керек. Бийлик тараптан чек ара маселесин чечүүдө кардиналдуу реформа болбой жатканын айтып жатасыз. Сиз ошол реформага жол көрсөтүүчү кандай кадамдарды сунуштай аласыз? Тажикстанда биздин Жергетал жана Мургап деген 2 районубуз бар. Ал жерде кыргыздарды кысымга алып, ал жактагы райондук жетекчилерди, мектеп директорлорду, ооруканалардын башка дарыгерлерди кыргыздар болгон болсо, 15-20 жылдын ичинде алардын бардыгын тажиктерге алмаштырышкан. Андан кийин ошол иштен алынган азаматтар Кыргыз өлкөсүнүн аймагына көчүп келип алышкан. Көбүнчө Ош, Жалал-Абад жана Чүйгө көчүп келишкен. Ошентип майлуу сүттүү орундарына кол жуугандан кийин мекендештерибиз аргасыз ал жакты таштап кетүүгө мажбур эле. Буларды негиз кылып тажиктер менен конкреттүү сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү зарыл. Негизи Баткен электе болгон чыр окуяларда негизги делген Форух, Мачай жана Көк Таш делген 3 чекит бар. Ал жердеги тажиктерди көчүрүп, алардын ордуна кыргыздарды алып келсе, аймак тажиктеринде эле калат. Албетте мында кыргыздар менен кыргыздар мушташпайт. Ал жерде тиги Тажикстандык кээ бир уруулар ичкиликтерден болот. Бир жагынан алар тууган болуп кетишет. Ошондуктан бул жерде көйгөй болбойт. Бул бир вариант. Ал эми эки тарап сүйлөшүп, көйгөйлөрдү аягына чейин чечип, кеткен чыгымдарын да караса, бул маселени чечүүгө дагы бир мүмкүнчүлүк болот. Андан башка Тажикстандын Ленинбабад облусундагы Исфара Канвадам району тегерегинде 18 чакты жалаң кыргыз айылдары бар. Алар бир жолу менден Кыргыз өлкөсүнө чыгып кетүү каалоосу күч экенин айтып жардам сурашкан элем. Биз чынында көп убакытты өткөрүп жибердик. Эгемендүүлүктү алганда кокустан коюлган президент эйфорияга түшүрүп, убакытты өткөрүп жибердим. Болбосо эч кандай маселе жаратпай эле ошол 1990-жылдары башында бул көйгөй чечилмек. Оңой жолдору бар болчу. Менин билишимче, ошол айылдарда 21-22 миң кыргыз улутундагы адамдар жашайт. Андан башка дагы көп варианттар бар. Ал жерде кыргыздар менен тажиктерди ажыратмайынча бул көйгөй токтобойт, тескерисинче күчөй берет. Себеби ал жерде Ворух анклавы Мачай кыштактарында тар жерде жашашат. Булардын саны да көбөйүп жатат. Мындан улам тажиктерге жер керек. Сиз Баткендеги туугандарыңыз менен сүйлөшүп калсаңыз, алар чек ара байланыштуу эмнелерди айтышат? Чыр уламдан улам кайталанып жатканын айтышат. Туугандарым эле эмес, буга чейин элдин арасында дагы айтылып келе жаткан сөздөр бар. Алар дайыма бир күнү сөзсүз Кыргызстанды бул жерден кууп чыгабыз деп сөз кылышат экен. Ошондуктан Лейлек жана Баткен райондоруна көңүл буруп, маселени кардиналдуу так чечиш керек. Антпесек абалыбыз мындан дагы жаман болот. Мен өзүм да Баткен, Лейлек райондоруна жашаган туугандарымды чүйдөн көп жолуктурам. Баткендин өзүнө барсаң, көбүнчө кары картаңдар, ден соолугуна мүмкүнчүлүгү чектелген жарандар калыптыр. Мындайча айтканда, элибиз ички миграцияга ооп кетишти. Статистикада Орусияга эң көп кеткен жарандарыбыз Лейлек жана Баткен райондорунун тургундары экен. Өкүнүчтүүсү миллиондон ашык кыргыз жараны Орусияда жүрөт. Алардын баары жыргагандыгынан кеткен эмес, тынч эмес жашоодон улам кол шилтеп кетишкендер. Менде отурсак, биз Баткен, Лейлек райондорубузду жоготуп алабыз. Себеби эл ал жердеги азапка чыдабай суюлуп көчө берет. Абал кооптуу, тажиктердин саны көп. Алардын калкына саны азыр 10 миллионго жакындап калды. Ал эми биздин 6 миллион элибиздин 1 миллиону Орусияда жүрөт. Ооба, алардын калкынын саны көбөйгөнүн абалга карап биз тарапка кирип келе жатканы тууралуу айтып жатасыз. Бул маселенин чечүү жолдоруна токтолсоңуз. Албетте чечүүнүн дагы башка жолдору бар, бирок аны эл менен акылдашмайын азыр айтып бере албайм. Себеби азыр айтсам элибиз капа болуп калышы мүмкүн. Анткени ал вариантты элге түшүндүрүү керек. Бирок биздин мурунку жетекчилердин Акаев, Бакиевди акмактар деп айткым келет. Анткени алар президент болдук деп эйфорияда жүрүп, убакыттан уттуруп жиберишкен. Эл жөнүндө, мамлекет жөнүндө ойлобой коюшкан. Алар жер тууралуу ойлонушкан эмес. Акаев кытайларга үзөңгө коштуп, Бакиев Казакстанга каркыраны карматты. Андан кийин майда чүйдө жерлерди айтпай эле коеюн. Биздин башчылар ушундай иштер менен убара болуп жүрүп алды. Чыр чыкканда бийлик өкүлдөрү жолугуп сүйлөшүүлөр жүргөнүн, маселе чечилгенин маалымдашат, бирок окуя кайталанат. Бул кадамды кандай бааласак болот? Азыркы президенттин кадамы аларга ишенип жатпайбы? Бирок тажиктер ишеним бере турган калк эмес. Бул тууралуу дайыма эле айтып келе жатам. Тажик эли акылдуу, үжүрмөн, куу эл экенин дагы бир баса белгилегим келет.
Баткенде ата-бабаларым сарт тамайланганча деп айтып калышчу. Алар эч сөзгө турушпайт. Буларда ал нерсе улуттук каада салт мүнөз болуп эсептелет. Мен алар менен соодалашып, уттуруп тажрыйба алгам. Бул чыр кайталана берет. Бул жерде негизгиси кайсы мамлекеттин жоокери ок чыгарса, ошол жоокерди атуудан дагы кайра тартпаш керек. Бул башка өлкөлөрдө дагы бар. Ким биринчи ок чыгарган болсо, ошол тарап сөзсүз жаза алуусу зарыл. Бирок аларда ким биринчи ок чыгарса, алар баатыр болуп тескери көрүнүш орун алууда. Биз кылымдар бою бирге жашап келгенбиз. Советтер Союзунда ага чейин Кокон хандыгынын учурунда дагы бирге жашап келдик. Коңшу элбиз. Акыркы 20-30 жылдын ичинде бөлүнүп, андан ары ар бир элдин кызыкчылыгын пайда болду. Элдин арасында кээ бир адамдар достукту, коңшулукту бузуп коет. Мына ошолорго абдан катуу чара көрүлүшү абзел. Ушуну биринчи маселе катары караш керек. Дагы баса белгилүү айтсам, биринчи ок чыгарган тарап сөзсүз жазаланышы зарыл. Анткени эки элдин ынтымагына тоо келтирген акмак чыга турган болсо, ал сөзсүз жазасыз калбашы керек. Мындай өкмөт менен байланышы абдан тыгыз болуусу зарыл. Ар бир окуя боюнча өкмөт сүйлөшүп, эмне үчүн мындай болду деп анын себебин анализдеш керек эле. Советтер Союзунун учурунда анчалык билинбейт элем. Бирок азыр элдин арасында кандай акмактар бар экенин баарыбыз эле билип калдык да. Өтө ашып кеткен улутчул, психикалык жактан жабыркаган жана башка калктык катмары бар. Ушулар эске алынбаса, окуя кайра кайталана берет. Бул сүйлөшүүдө маселе катуу коюлуп чечилбесе кыйын болот. Аны кардиналдуу, максаттуу, стратегиялуу чечүү заман талабы болуп турат. Эң негизгиси бирге жашап келгенбиз, жашай беребиз деген пикир өтө чоң жаңылыштык. Ошондуктан алмашууга барып, бул маселени олуттуу чечүүбүз керек. Анткени Лейлек менен Баткен району бул жаатта абдан кооптуу. Окуяны кайра кайталануусу акырындап кандуу согушка алып келүүсү мүмкүн. Орусия менен Украинанын мамилеси эле буга мисал болуп бере алат. Коронавирустук пандемия учурунда Россиядан кетип жаткан эмгек мигранттарынын көпчүлүгү Россияга кайтып барбаш керек. Бул тууралуу Телеграмдан орус саясатчысы жана ЛДПР лидери Владимир Жириновский билдирди. Ал белгиленгендей, Россияга эмгек мигранттардын кайтып келиши чектөө керек. Азыр бизде жумушсуздар көбөйүшү мүмкүн. Жумуш орундары биринчи кезекте Россиянын жарандарына керек. Бирок Россия Борбордук Азия өлкөлөрүнө мөмө жемиштерге буйрутмалар менен жардам бере алат. Орто Азия өлкөлөрүнүн жарандары үйдө иштей берсин. Россия алардан азык-түлүктү алдын ала төлөө менен сатып алат, деди саясатчы. Бул Жириновскийдин акыркы сунушу эмес. Бир нече күн мурун ЛДПР лидери Россиядагы бардык деңгээлдеги депутаттардын санын 2 эсе кыскартууну жана Федерация кеңешини толугу менен жоюуну сунуш кылган. Мунун себеби ыйгарым укуктардын кайталанышы. Анткени мамлекеттик думанын көптөгөн депутаттары аймактык көрсөтүшөт. Себеби алар бир мандаттуу округдарга шайланат. Сенаторлор Жириновскийдин сунушун популизм деп аташты. Булак Nazarnews.kg. Вена полициясы түндө Австриянын президенти Александр Ван дер Беллент менен жубайын Италиянын кафелеринин биринде отурган жерден тапкан. Коронавирус пандемиясына байланыштуу ресторандар 23:00 кийин жабылышы керектигин Кронен Зейтун гезити жазды. Маалыматка ылайык, полиция италиялык популярдуу Соли ресторанында саат түнгү 12:20 чамасында барып, коноктордун отурганда күбө болгон. Мамлекеттик башчы макала чыккандан кийин Twitter аккаунту аркылуу жооп берген. Карантинден бери биринчи жолу тамактанууга бардым. 2 досум менен жубайымды ээрчитип алгам. Биз сүйлөшүп отуруп убакыт кантип өткөнүн билбей калыптырбыз. Өкүнүп турам, ката кетирдим. Эгер эси кандайдыр бир чыгымга учураса, буга мен жооптуу болом, деп жазган президент Твиттерге. Гезитке чыккан макалага шилтеме жасап, Австриядагы ресторандар саат 23:00 кийин жабылып, конокторго тамак берилбеши керек. Эгер эреже бузулса, кафенин ээси жоопко тартылат. Макалада президент менен анын аялынын күнөөсү жок деп эсептелерин айтылат. Австрияда 16 мартта жабылган кафе, ресторан жана тамактануучу жайлар 15 майдан тарта белгилүү бир шарттар менен ишин жанданта баштаган. Алардын жумуш убактысы саат 06:00 23:00 чейин болушу керек. Балдарды кошпогондо бир дасторкондо 4 адам гана аралыкты сактоо менен отура алат. Кардарлар менен байланышкан кафе кызматкерлери маска тагынышы керек. Ал эми кардарларга маска кийүү талабы коюлган эмес. Кытайдын тышкы иштер министри Ван И америкалык саясатчыларды эки өлкөнүн ортосундагы мамилелерди жаңы согуштун алдын алып келүү аракетин көрүп жатат деп айыптады. Бул тууралуу Bloomberg агенттиги жазып чыкты. Анын айтымында АКШдагы айрым саясий күчтөр Кытай-АКШ мамилелерин барымтага алышууда. Жана эки мамлекетти дүйнөлүк тынчтыкка коркунуч келтирүүчү, коркунучтуу жана кандуу согуш деп аталган күчкө түртүп жатышат. Кытай Америка Кошмо Штаттарынын оңдоону же АКШны алмаштырууну көздөбөйт деп баса белгиледи Ван Ким. АКШнын Кытайды өзгөртүү ниетинен баш тартат деген үмүтүн баса белгиледи. Ошондой эле ал Вашингтондук Түндүк Корея менен эл аралык өзөктүк сүйлөшүүлөрдү үзгүлтүккө учуратты деп айыптап, АКШ бийлигине кызыктан өтпөгө үңдөп, Тайвандын колдоосунан сак болууну эскертүү берди. Буга чейин АКШлык чиновниктер Пекинден коронавирус жана анын дүйнө жүзү боюнча кытайлык туристтердин жардамы менен жайылып жаткандыгын жөнүндө айыптоодон кийин АКШ менен Кытайдын мамилеси начарлап кеткен. Ошондой эле
AQShnын президенти Дональд Трамп ДССУнун каржылоосун токтотуп, уюмду Кытай менен байланышта деп айыптады. Бул Nazarnews.kg. Бул тууралуу Шолбан Караол Инстаграмдагы баракчасы аркылуу билдирди. Ал өтө олуттуу жугуштуу оору менен ооруп калганын, аралыкта башкарууга аракет кыларын айтты. Ал жарандарды коомдук жайларда бет капсыз жана мээлейсиз жүрбөөгө чакырды. Караол менен кошо өкмөттүн дагы бир канча мүчөсү дагы ушундай эле диагноз менен ооруканага жатканы белгилүү болду. Бул республикада соңку маалымат боюнча COVID-19 628 адамдан табылды. Бир бейтап оорудан ажал тапты. Буга чейин орус өкмөт башчысы Михаил Мушистинге, президент Путиндин басма сөз катчысы Дмитрий Песковго жана мамлекеттик думанын айрым депутаттарына коронавирус жукканы белгилүү болгон. Айрым маалымат каражаттары Чеченстандын лидери Рамзан Кадыров дагы өпкөнү сезгендикен вирус жугузуп алып, ооруканада жатканын жазышкан. Муну Кадыров өзү ырастаганда төгүндөн эмес. Орусияда COVID-19 кабылгандардын саны 344 миңден ашты. Оорудан 3,5 миңден көп киши көз жумду.